Ассаламу алейкум, урматтуу Элдор Далиев YouTube каналынын көрмандары, мугалимдер, устаттар, билимге кызыккан бардык жарандар. Бүгүн биз сиздер менен эң кызыктуу маалыматты бөлүшөбүз. YouCut видео эдитор программасы аркылуу кантип телефондо сонун видео монтажды даярдап, пайдаланса болорун биргеликте үйрөнөбүз. Видеонун аягына чейин көрүңүз, эң пайдалуу маалыматтар сиз үчүн. Анда эмесе биз баштайбыз. Эң алгач биз Play Market бөлүмүнө кирип, YouCut Editor деген программаны көчүрүп алышыбыз зарыл. Андан кийин биз ишти баштасак болот. Мен азыр сиздерге бул программада иштөө боюнча көрсөтүп берейин. Программаны ачабыз. Биз видео жүктөп койгонбуз. Башынан программа ачылды. Эми плюс белгисин басабыз, астында турат. Плюс белгисин басып, новый дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жерде керектүү видеону басып, стрелканы басабыз. Аз гана күтөбүз. Мына видео жүктөлүп коюлду. Бул жерде мына биздин 29 секундалык, 25 секундалык видеобуз. Мына бир жолу көрөбүз. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Эми сиз дагы керектүү видеоңузду коесуз, андан кийин монтаждоону баштайсыз. Биз эмне кылабыз? Сиздерге азыр бул программанын бөлүмдөрү жөнүндө маалымат берейик. Астында бөлүмдөр жайгашкан. Мына обрезать, музыка, фильтр, эффект, текст, стикер деген. Аны мындай кылып өткөрсөңүз да болот. Бөлүмдөрү чыгат калгандары. Эң алгач биз иштетүүчү программанын бир функциясы бул обрезать бөлүмү. Обрезать бул видеонун керексиз жерлерин кыркканга жардам берет. Мисалы бир жолу басып көрсөтөйүн. Видеонун керексиз жерлерин билип аласыз жана белгилеп, обрезать кылсаңыз ушул белгиленген жер гана калат. Көрдүңүзбү? Кааласаңыз видеону разделет бөлүмүнө кирип, экиге бөлүп койсоңуз болот. Мына. Бул өзүңүздүн идеяга байланыштуу. Кандай колдонууну өзүңүз практикада аткарып көрсөңүз болот. Албетте белгилегенден кийин албетте птичканы басып койсоңуз, ал сизге кыркып берет. Биз азыр видеонун толугун пайдаланабыз. Назад кылып, экинчиде музыка бөлүмү турат. Көрүшүңүз мүмкүн. Биз музыка бөлүмүндө өзүбүзгө видеонун үстүнө керектүү музыкаларды, үндөрдү койсок болот. Албетте сиз телефонуңузга алгач интернеттен керектүү музыкаларды даярдап коюшуңуз зарыл. Мисалы, музыкага бир жолу басып, бир музыканы тандайбыз. Используйте дегенди, мына пауза коюп, используйте дегенди басабыз. Мына үстүнө музыка коюлду. Көрүшүңүз мүмкүн. Видеону ушул музыканы видеонун аягына чейин мына кыскартып койгонго мүмкүнчүлүк болот. Эми музыкага бир жолу басып, музыканы дагы громкостун азайтканга болот. Мына келип азайтып коебуз. Птичканы басабыз, эми бир жолу коебуз. Мына көрдүңүзбү? Видеонун үнү дагы, музыканын үнү дагы чыгып турат. Пауза коебуз. Андан кийин биз колдонуучу кийинки бөлүм бул, мисалы биз ушул видеого текст коюуну пландап жатабыз жана сүрөттөрдү коюуну пландап жатабыз. Анда бизге текст деген бөлүм кызматка келет. Каалаган жерде мындай жылдырып видеону колуңуз менен ушул жерге текстти пайдалансак болот. Мына текст. Бул жерге түшүрүп колуңуз менен албетте жазасыз. Видео монтаждоону үйрөнөбүз. Жазабыз. Каалаган жерге алып келип коебуз. Шрифтти өзгөртүү үчүн бул жерде А чоң тамга менен жазылган жана кичине тамга басып өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк болот. Анын жанында цвет бар. Каалаган цветиңизге өзгөртө аласыз. Мисалы биздики ушул ак цвет кала берсин. Птичканы басасыз. Андан кийин ушул жерге жаздык. Эми биз мына көрдүңүзбү? Текст кайсыл жерде чыгат, мына карап туруңуз. Ушул көк жерде текст чыгат.
Мына бул жерде аяктайт. Эми текстти сиз улантышыңыз мүмкүн, созуп. Бул сиздин өзүңүзгө байланыштуу. Андан кийин бизге эмне керек? Мисалы, ушул тексттин үстүндө бизге бир сүрөт керек. Бул биз анда стикер бөлүмүнөн пайдаланабыз. Стикер бөлүмүнө кирип, бул жерде ар кандай стикерлер бар, көрүшүңүз мүмкүн. Өзүңүз колдонсоңуз болот. Биз азыр бул жерде эң алгачкы бөлүмүнө кирип, бир стикерди пайдаланабыз. Мисалы, компьютерди алып, мына басып аз гана чоңойтуп алабыз. Андан кийин жылдырып ушул жерге коебуз. Птичканы басып коебуз. Кыскартып коебуз аз гана. Астындагы бөлүмүнү бассаңыз, бул копировать кылып дагы бир жолу коюп берет. Ал эми анын жанындагы бөлүм бул чоңойтуп кичиреткенге жардам берет. Биз койдук. Эми мисалы, ушуну биз тексттин үстүнө коюп даярдасак болот. Эми бир жолу көрөйүк кандай видео пайда болду. Текст пайда болот, андан кийин үстүнө сүрөт чыгат. Бул сиздин өзүңүздүн идеяга байланыштуу. Мына. Андан кийин сиз каалаган текстти жазып, кийинкилерине дагы улантсаңыз боло берет. Өзүңүздүн пикирди жазып, сүрөт стикерди койсоңуз боло берет. Эффект берсеңиз болот. Андан кийин видеону скоростун дагы өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк бар мына. Өзүңүздүн идеяга байланыштуу бардыгы. Андан кийин бул жерге дагы бир стикерди коюп коелук, мисалы. Бул сиздин өзүңүздүн идеяга байланыштуу. Стикерлерди пайдалануу дагы. Мисалы, биз азыр сизге жөнөкөй жолдорун түшүндүрдүк. Кантип видеону кыркып салуу, андан кийин текст коюу, сүрөт коюу боюнча кыскача маалыматтарды бердик. Андан кийин дагы бир бөлүмү бар бул программанын, запись деген бөлүмү, көрүшүңүз мүмкүн. Сиз видеону даярдап коюп, өзүңүздүн өнүңүздү жаздырышыңыз мүмкүн запись аркылуу. Мисалы, слайд даярдап коюп, слайдты бул жерге видео катары даярдап, андан кийин записти басып, сиз аны түшүндүрүп кетсеңиз, бул запись кылат. Сиздин үнүңүз дагы бул жерге кошулат. Мыкты программалардын бири, себеби ушул функциясы дагы киргизилген бул жерде. Андан кийин выразить, отразить, вращение деген бөлүмдөрү дагы бар. Бул сиздин өзүңүз идея иштеп чыгып, дизайнды даярдасаңыз болот. Кийинки биз аткаруучу кадам, мисалы, видео даяр болду деп айтайык сиздерге. Аны биз сохранить кылуу үчүн жогоруда сохранить бөлүмү бар. Сохранитти басабыз. Карасаңыз, бул жерде 46 мегабайт деп турат, 1080 пиксель. Высокое качество. Эгер бул памятыңызга карап өзүңүз белгилейсиз. Жолу басып среднее качество кылса болот. Высокое качество. Пикселдерин дагы тандап койсоңуз болот. Эң жогорку пиксель болуп бул эсептелет качествосы. Ушул бизге жетет. Андан кийин биз азыр муну сактайбыз. Сактап, кайсыл жерге түшкөнүн бир жолу көрсөк болот. Сохранитти басабыз. Сохранитти басканыңызда өзү инициализация болуп, бул программа сиздин видеоңузду сактайт. 100% болгондон кийин бул видео сакталып, рабочий стол же болбосо загрузки, галерея, проводник бөлүмдөрүнө түшөт. Ал жерден пайдаланып, WhatsApp, Telegram аркылуу жиберсеңиз болот. WhatsApp'тан 64 мегабайттан жогору видеолор кетпейт. Ошону жакшы көңүлгө алыңыз. Telegram аркылуу жиберсеңиз, бул видеоңуз кетет.
mail почта аркылуу жиберсеңиз дагы видеолор кетет. Урматтуу биздин YouTube каналдын көрмандары, мугалимдер, устаттар, окуучулар жана билимге кызыккан бардык жарандар, бүгүн сиздерге биз ушул YouCode программасында жөнөкөй видеолорду даярдап, кыркуу, текст кошуу, үн кошуу боюнча маалыматтарды бердик. Эгерде бул видео сизге аз гана пайдасын тийгизген болсо, досторуңуз менен бөлүшүңүз, ушул видеого лайк басыңыз жана комментарийге өзүңүздүн пикириңизди калтырыңыз. Бул программа боюнча экинчи видео сакты дагы даярдап, сиздерге жеткиребиз. Барыңыздарды терең урматтоо менен Элдор Делиев YouTube каналы командасы. Ийгилик.